Коомдук жайда, аялдамада же үйдөбү айтор чөнтөк телефонго өңүлүп, интернетти олтургандарды кезиктирүү өбүндө эле учурабай калды. Балким бул замандын талабы чыгар. Интернет колдонуучуларынын эң негизги өзгөчөлүгү интернет аркылуу дүйнөнүн ар кыл бурчундагы досторду, тааныштарды табуу жана маалымат алмашуу болуп саналат. Анткени бул тармактарда ар бир колдонуучу маалымат алат же жайылтат. 2010 жылдан бери белгилүүлүккө ээ болгон Facebook сайтынын азыркы тапта 1,5 миллиарддан ашык колдонуучусу бар. Алардын көпчүлүгү интеллигенттүү адамдар. Башка сайттарга салыштырмалуу Facebook'тан ишенимдүү маалыматтарды алса болот. Эл аралык журналист Жылдыз Бекбаева да 3 жылдан бери Facebook баракчасын кеңири колдонот. Мен үчүн Facebook'тун бир топ эле жакшы жактары бар. Себеби дегенде ошол эле Европадан бир топ эле мамлекеттерден мага кесиптештерим байланышып калат. Же бир маалыматтарды алууда, же бир чогуу кандайдыр бир долбоорлордун үстүндө иштөөдө алар ошол бирлөрдөн менин атымды угуп эле анан Facebook'тан мени издеп таап ошол кат жазып жөнөтүшөт. Анан эми албетте электрондук дарекке деле кат жазып жөнөтүп байланышса болот, бирок ал почтага караганда электрондук даректерге келген каттарга караганда Facebook мындай бат маалымат алмашууну камсыз кылат да, ошонусу менен бир топ ыңгайлуу. Бирок Facebook'тагы өзү жөнүндө маалыматты жазбай эле коюу керек. Анткени кайсы бир учурда ал өзү үчүн каршы колдонууга курал болуп калышы мүмкүн дейт Жылдыз Бекбаева. Жаштарга деги эле ошол Facebook колдонуучуларга сунуштайт элем. Ошол Facebook'тагы өзүңүздүн данныйыңызды калтырсаңыз болот, бирок ал маалымат конфиденциалдуу болуш керек. Ал деген нерсе сиз ошонун настройкаларына кирип жабып коюшуңуз керек. Себеби дегенде ал маалыматты сиздин ошол сизге каршы колдоно турган маалымат болуп калышы мүмкүн да. Мисалы ата-энелер деле эгерде балдары ошол социалдык тармактарын колдонуучу болсо, ата-энелер ошол балдарынын социалдык тармагына, ошол баракчаларына маал менен кирип, эмне менен кызыгып атат, кандай адамдар менен мамиле кылып атат, кандай адамдар менен сүйлөшүп атат, бардыгын мындай үстүртөн болсо да контролдоп туруш керек. Facebook'тан кем эмес популярдуулукка жеткен Instagram'га дүйнө жүзү боюнча 193 миллион адам катталган. Бул баракча аркылуу дүйнө жүзүндө болуп жаткан окуяларды, кайсы адам кайда, эмне кылып жүргөнүн билүүгө болот. Ишкердикти өнүктүрүүгө да жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Статистикалык маалыматтарга ылайык Instagram'ды көбүнчө атактуулар, алардын ичинен шоу-бизнес өкүлдөрү көп колдоноору аныкталган. Мында алар көрмандары менен баарлашып, акыркы жаңылыктар менен бөлүшүшөт. Катталган окурмандарынын көптүгү менен айырмаланган ажарлуу ырчы Асель Касымова Instagram'дын активдүү колдонуучусу. Зыян жагы аябай адамды өзүнө көндүрүп алса, жанагы рефлекс болуп калат да, эмнеге карап отурганыңды эле билбей эле автоматически кирип кете бересиң да. Башында мен деле ошондой болгом, кичине инстамания болуп, азыр болсо каалаганда кирем, кааласам кирбейм дегендейчи. Жаңы ырың чыкканда, жаңы клипиң чыкканда, как бы кичинекей мини реклама катары колдонсоң болот. Анан кандай десем, өзүңө керектүү маалыматтарды ала аласың. Себеби бизге окшогон көп эле адамдар отадан билесиңер. Мисалы үчүн магазиндерден кандай жаңы товар келди, кандай жаңы кийим сатылат, ошол сыяктуу нерселерди, өзүңө керектүү нерсени таап алсаң болот да. Социалдык тармактарды өзгөчө жаштар маалымат алып, көңүл ачуу максатында колдонушса, соңку кездерде коомго өзгөрүү алып келген, жаштарга үлгү болуп, жигердүү жашоого үндөгөн түрдүү акциялар уюштурулууда. Албетте, бул социалдык тармактардын пайдалуу жагы. Жаңы технологиялык колдонмо болгону менен зыяндуу жагы жок эмес. Коомдогу терс көрүнүштөрдү, адамдын аброюна шек келтирген маанисиз жарыяланган посттор, негативдүү видеолор адамды депрессияга алып келип, психикасына терс таасир тийгизиши да мүмкүн. Социалдык сеттерди көзөмөлдөгөн бизде эч кандай уюмдар жок, эч кандай ишканалар жок. Социалдык тармактарга кандай материалдар чыгып атат, бул мүмкүнбү көргөнгө, бул мүмкүн эмеспи, бул баланын жашоо үчүн туура келеби деген бизде баягы ченемдүү көрүнүштөр жок да. Ошондон улам социалдык тармактардын баарын эле позитивдүү деп айтуудан алысмын. Албетте негативдүү нерселер аябай көп, бирок биз өзүбүз ошол нерсеге багыт бериш үчүн ата-энелер, мугалимдер өзүбүз көзөмөлгө алышыбыз керек. Бир катар блогчу жана жаңы медиа адистеринин маалыматы боюнча, учурда кыргызстандык интернет колдонуучулар Facebook, Twitter, Moimir, Одноклассники, Instagram өңдүү социалдык тармактарга көбүрөөк киришет. Натыйжада бош убактысынын көпчүлүк бөлүгүн, энергиясын пайдасыз жумшап коюшууда дешет адистер. 1 саат, 2 саат отурабыз. Көп эле отурам, интернеттен карап, өзүмдүн сабактарыма керек нерселерди алам. 4 сааттан ашыгыраак. 6-7 саат кетет күнүнө. Андан көбүрөөк да болуп кетет.
Интернет, анын ичинен социалдык тармактар бүгүнкү күндө жаштардын жашоосунун бир бөлүгүнө айланды. Кээ бирөөлөр муну жаман көрүнүш катары кабылдаса, дагы башка топ заман талабы ушул дешет. Расмий маалыматтарга караганда, интернет колдонуучулар биздин өлкөдө эле 4 миллиондон ашты. Алардын 1 миллиондон көбүрөөгү социалдык тармакты колдонуучулар. Тыйындын дагы эки тарабы болгондой, социалдык тармактардын пайдалуу жана зыяндуу жактары бар. Жогорудагы маалыматтарга таянып, баарыңыздарды бул тармактарды туура багыттап пайдаланууга чакырабыз. Толкун Айжунус кызы, Толкунбек Асылбек уулу, Ару таң көрсөтүүсү.